Ош шаарынын 2015-2025 жылга карай башкы планы талкууга алынды. Эми турак жай, мекеме ишканалардын жайгашуусу жаңы пландын негизинде жүргүзүлөт. Ош шаарынын 2015-2025 жылга карай башкы планы өкмөттүн токтому менен кабыл алынды. Долбоордун презентациясы бүгүн шаардык кеңештин депутаттары, мекеме ишканалардын жетекчилери алдында талкууга коюлуп, башкы планды тез арада ишке киргизүү актуалдуулугу айтылды. Кененирээк кийинки тасмада. Ош шаарынын калкы бүгүнкү күндө расмий эмес маалыматтарга таянсак 500 миңден ашуун. Жер алууга расмий катталгандардын саны 25 миңди түздү. Турак жай алууга кезекте тургандардын саны 10 миңден ашат. Акыркы 1 жылдын ичинде шаардын калкы 100 миңге өскөн. Анын негизинде шаарда башаламандык жаралып, мыйзамсыз курулуштар күн санап өсүп барат. Мындан улам шаардын башкы планы мэриянын буйрутмасы менен кайрадан иштелип чыгып, бүгүн шаардык кеңештин депутаттары жана мекеме ишканалардын жетекчилеринин кароосуна коюлду. Келечекте шаар биигинен кандай өнүгөт, туурасынан кайсы жакка карап өнүгөт, шаар дегеле келечекте шаарга кошулуучу территориялар кайсы багыттар болот, жана ошондой эле бүгүнкү күндө ушул жарыянда бүгүнкү чогулушта шаарыбыздын негизги генпланынын максаты, эмнелер өзгөрүш болду, эмнелер такталды, ушунун баардыгы кеңири маалымат берилип, бүгүн ушул шаарыбызга генпланды негизги коомчулукка артылат десек биз жаңылышпайбыз. Ош шаары бүгүнкү күнгө чейин 1998 жылда түзүлгөн план менен иш алып барган. Башкы план 2007 жылы кайрадан түзүлүп, белгисиз жана белгилүү себептерден улам кабыл алынбай келген. 2014-2015 жылдары кайрадан жаңыланган перспективалык варианты иштелип чыгып, ушул жылдын 29 мартында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 106 токтому менен кабыл алынган. Генплан 2007-2009 жылдары бекитилиши керек эле да, кечигип атат. Эртең күнү сиз айткандай, эгерде калктын саны кескин түрдө өсүп кете турган болсо, анда генералдык планды кайра карап чыгып, корректура кылып, өзгөртүүлөр киргизип туруш керек. Бул жөнүндө статистический же болбосо мындай туруктуу нерсе эмес. Долбоор негизинен Ош шаардык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш турак жай коммуналдык чарба агенттиги тарабынан, Ош шаардык мэриясынын жана тиешелүү мекеме жетекчилеринин катышуусунда түзүлгөн. Ага жергиликтүү бюджеттен 11.450.200, өкмөткө караштуу турак жай коммуналдык чарбасы тарабынан 1 миллион сом бөлүнгөн. Учурда биринчи этабы толугу менен аягына чыгып, чек аралар такталып, өкмөттүн токтому кабыл алынды. Негизинен шаардын аймагы Кара Суу районунун аймагынын эсебинен бул долбоордо кеңейүү көрсөтүлгөн. Негизинен 3 чек ара көрсөтүлгөн. Биринчи чек ара азыркы учурда Ош шаары ээлеп турган Ош шаарынын чек арасы. Экинчи чек ара пригородная зона деп коебуз. Шаар алдындагы Кара Суу районунун аймагы. Пригородный зона дегенде бул сөзсүз түрдө шаардын инфраструктурасынан пайдалануу, башкача айтканда шаардын Кара Суу районунда жашаса дагы шаарга келип иштеп кеткен турган аймактар бул пригородко кирет. Пригороддун границасы бекитилген. Ошондой эле үчүнчүсү шаардын өсүү графиги дагы, өсүү линиясы, өсүү чек арасы дагы бекитилди. Эми экинчи шаардык деталдык пландоо маселеси башталуунун алдында турат. Анда шаар ичиндеги жолдор, турак жай көп кабаттуу үйлөр, базар жана мекеме ишканалардын жайгашуусу кайрадан каралып, жаңы карта түзүлмөкчү. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Күн чабыт.